Мончого түшүүнүн пайдасы өтө көп. А может мне все-таки пойти в баню? Они меня заждались в бане, мам. Алгачкысы бул иммунитетти жогорулатат, стресстен, чарчоодон арылтат жана уйкуну жакшыртат. Ошондой эле кан басымды нормалдаштырып, кан айланууну жакшыртат. Өзгөчө булчуңдарга, тарамыштарга кандын баруусун жакшыртат. Ал жактагы түйүлүп калган, спазм болуп калган жерлерди бошотуп, ооруларды кетирет. Оорулардан айыгууга жардам берет. Жана иммунитетти көтөргөндүктөн сиз инфекциялык оорулардан дагы айыгууга жардам аласыз. Өзгөчө курч учурунда абайлашыңыз керек, ал эми кичине айыга баштаганда сөзсүз түрдө мончого барып түшүшүңүз керек. Ошондо сизде жөтөлүңүз, өпкөдөгү оорулар, бронхит өңдөгөн оорулардан айыгууга жардам берет. Себеби ал мурундагы дем ала турган жерлерди ачат, аба жакшы кире турган болуп калат, шишиктердин баары кетет. Натыйжада айыгуу тездейт. Ошондой эле териден метаболиттердин, токсиндердин бөлүнүп чыгуусун жакшыртат дагы, денедеги уулуу заттардан дагы арылууга жардам берет. Жана териндеги кан айланууну жакшыртат, мунун натыйжасында теринин абалы жакшырат. Ошондой эле денедеги гормондорду нормалдаштырат. Мисалы үчүн кортизолду азайтат, эндорфиндин бөлүнүп чыгуусун жакшыртат. Натыйжада маанай жакшырат, чарчоо кетет. Жана ошондой эле гормоналдык абалга, жүрөк кан тамыр системасына дагы пайдалуу. Жүрөк кан тамырлар системасындагы кан айланууну жакшыртат жана жүрөктү машыктырып бара берет. Мончого түшкүңүз келсе, сөзсүз түрдө акырындан көнүшүңүз керек, жумасына бир жолу барып турсаңыз болот. Негизи күн сайын деле түшсө болот. Күн сайын түшкөндө болгону гана 20 мүнөттөн ашырбай түшүш керек болот. Ал эми жумасына түшсөңүз, өзүңүздүн көнгөн абалыңызга карашыңыз керек. Мончого түшкөндө сөзсүз түрдө сууну ичкенди унутпашыңыз керек. Жана жакшы аба менен дем алганды да унутпашыңыз керек. Эгерде сизде онкологиялык оорулар бар болсо, активдүү фазасында бул учурда сунушталбайт, кош бойлууларга сунушталбайт, кан басымы жогоруларга сунушталбайт жана жүрөгү ооруган адамдарга сунушталбайт. Мончого түшүңүздөр, ден соолугуңуздарга пайдасын алыңыздар. Кошумча сурооңуздар бар болсо комментарийга жазыңыздар.